Таңкы пирамиданын алгачкы коногу төрүбүздөн орун алды. Тааныштырсак, таланттуу эң мыкты ырчы мырза Темир Дамирбеков bizde бүгүн конокто. Кутмантаңыз менен. Саламатсыздарбы? Таңкы маанайыңыз кандай? Жакшы, сон уйкудан туруп эле ушул шаша сиздерге. А негизи сиз эрте турасызбы же баягы уйкуну жакшы көргөн сахналаштардын катарында окуйсузбу? Меники стандарт көп уктубайм. Маселен, жатканыма жараша кечирээк жатсам бир аз түштөрү, эртерээк жатсам эрте менен жумуштарга байланыштуу. Негизи чыгармачылык иш болгондон кийин биздин жумуш көбүнчө ушул кечкисин болот, түнкүсүн ошого байланыштуу. Түштө турам. Абдан жакшы, эң сонун. Ал эми бизге кандай жаңылыктар, эмне кептер менен келип калдыңыз? Жаңылыктар буюрса, ушул жаңы 3 чыгарма жазып атабыз. Жалпы барыңыздарга тартуулар деп эң алгачкысы Алло деген чыгарма дайыр болуп калды. Бул чыгарма ушул радиолордон кете баштады буюрса, ал эми жакынкы күндөрү буюрса клибин да дайыр кылабыз. Ушул өзүңүздөр аркылуу элдерге тартуулайбыз. Эң сонун, абдан жакшы. Ал эми ардактуу телекөрүүчүлөр, биз эске сала кетсек, бизде ырчы мырза Темир Дамирбеков конокто. Эгер сиздер суроо узатам деген болсоңуздар, анда биздин экранда турган WhatsApp номерибиз аркылуу кат жолдоңуздар. Албетте биз жооп алганга аракет жасайбыз. Темир, негизи эле чыгармачылыкка жаңы кадам ташталган убакка кайрылып барсак, качан башталды эле, эмне себептен, ким себеп болду, Менин чыгармачылыгым 2015-жылы башталган. 2015-жылдын аяк ченинде мен негизи ушул кичинекейден чыт курсак кезден эле ошо ырдап, анан кийин ушул чоңойсо мен да ушул чыгармачылыкка аралашып, бир жакшы чыгармаларды жаратып, ушул көөдөндө жаткан бир таланттарды деп ушинтип 2015 алгач өзүмдүн эң алгачкы Туулган жер аттуу чыгармам. Сөзү да өзүмө караштуу, обону да өзүмдүкү. Ушул чыгарма менен баштаганбыз, буюрса дебюттук чыгарма. Анын клибин да ушул өзүмдүн туулуп өскөн жеримен тартып келгенбиз. Жакшы, азыр ошо 2015-тен башталган, ушунун бери буюрса аракет кылабыз. Сиз өзүңүз музыкалык билим алгансыз же? Менин музыкалык билимим ушул менин атам берген, чындыгын айтканда атам музыкант, обоюн чыгарат, бардык музыкалык аспаптарды ойнойт. Бизди кичинекейибизден ошол бала бакчадан бери ырдачубуз, ошол атам үйрөткөн боюнча. Демек, канда бар нерсегин бул. Демек, сиз дагы музыкалык аспаптарды ойногон билесизби? Мен чындыгын айтканда ушул атам окшоп баарын ойнобойм, бирок ошол керектүү обоюн чыгарарда синтезатор, анан гитара ойнойбуз. Буюрса аккордеон үйрөнүп атабыз. Буюрса кийинки сапар келгенде аккордеон менен ырдап беребиз. Абдан жакшы. Ал эми бизге WhatsApp аркылуу келген суроолор келе баштады. Аягы 45 менен аяктаган абоненттен келиптир. Саламатсыздарбы? Чыгармачылык ийгилик, үй бүлөңүз жөнүндө айтып бересизби? Кайсыл жердин колунусуз? Рахмат дейт. Саламатсыздарбы? Мен үй бүлөдө көкүрөк күчүк эң кенжетай жигитмин. 3-1 тууганбыз. Туулган жерим меники ушул алыска Өрүксарлуу Исхак Разаков атабыз жердеген Баткен облусунун Сүлүктүү деген кенчтердин шаарынын кулунумун. Бишкегимдин тургунумун. Эң сонун. Эң сонун. Кыска нуска эң түшүнүктүү. Азаматсыз. Темир, жалпы жонунан чыгармачылыкка аралашканыңызга кыска убакыт болду, бирок ошол эле учурда аябагандай көп талыкпай эмгектенип көп чыгармаларды жаратып жатасыз. Коржунуңузда жалпысынан канча чыгарма болуп калды? Буюрса, менде азыр ушул Алло деген чыгарма менимче 8 же 9 болуп калды окшойт. Мунун артынан дагы бир эски чыгарма бар, аппагым деп, аны менен иштесем, бир альбом дайыр болуп калат. 5 клип бар. Азырынча ушул аракет кылып атабыз. Буюрса, жалпы ошо кыргыз элине сонун бир чыгармаларды тартуулап, жакшылыктарын да маңдай көтөрүңкү жакшы бир чыгармаларды аткарып берели деп. Ал эми сиз майрамдык кечелерди, концерттерди болобу барганда эң биринчи сизден суранган чыгарма кайсыл? Мындайча айтканда сиздин визиттик карточкаңыз болуп калган. Менин визиттик карточкам болгон бул менин 2 чыгарма бар. Көбүнчөсү шаңдуулардан ошол Ильяс Абдыразаков агабыздын бир тууган иниси Нияз Абдыразаков деген досум бар. Менин чыгармаларымдын көпчүлүк музыкаларын, аранжировкаларын ошол жазат. Ошол Нияз экөөбүз аткарган Тайно деген чыгармабызды көп суранат. Анан ошол көбүнчө ушул улуу муунга мен ошол эң алгачкы Туулган жер деген ырым. Эң сонун, жакшы. Анда биз ошол чыгарманы суранып өтөлү. Биз да мына ошол шаңдуу чыгармалардан таң эрте биздин телекөрүүчүлөрдү бал уйкудан уйгутуу үчүн бирөөсүн суранып кетели. Тайнени ырдап берелик. Жакшы болот, келиңиз. Бардык биздин тайнелерге арналат.
Мен тайенемдин тапшырмасын аткара албай жүргөн чагымда, тайенемден тапшырма мага бир сулуу кыз тапты жаныңа. Мен бир кыз таптым, менин бактым, билесизби абдан татына. Таныштырам ал кызды гана, сизге жагат мага жакты да. Арманың эле го ушул тайно, махаббатымды таптым мен бүгүн. Ак батаңды бере көр тайно, ушул сулуу кыз менин сүйгөнүм деген чыгарма. Жакшы. Тааныштырдыңызбы анан тайнеңизди? Тааныштыра элекмин, бирок ошол чыгарманы чыгаргандан бери тайнем да кубанып жүрөт. Качадан Жакшы чыгарган турбайсыңбы депчи. Болом кечке ошол калп эле ырдай бербей бир жакшы. бул чыгарма сиз өзүңүздүн калемиңизге таандыкпы? Жок, бул чыгарманы башатынан айтып берсем, бул чыгарма ушу Нияз Абдыразаков экөөбүз бир жакшы дуэт аткаралы деген ой менен студияга кирип, жарым саатта жазылган чыгарма. Музыкасы жарым саатта жазылды, обону. Анан кийин ошол эмне үчүн тайно деп чыгарып койдук, негизи алгач ушул обону чыкканда ла 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 лайло болуп калганда ушул дечи. Анан мен ушул жака бир ушундай о деген сөз таппайлы, анан тайно деп чыгарбайлы. Анан давай кантип чыгаралык деп, анан ушундай сөздөрдү негизи баягы пародист, кууду, акын бизден Жакут Сыдыков деген агабыз бар. Ушундай сөздөргө жакыныраак болчу, анан жакшы жазат болчу. Анан ошо ойлонбой эле ошол агабызга жибергенбиз. Агабыз да дароо бизге сөз жазып берген. 3 күнүн ичинде, жалпы 5 күнүн аралыгында биздин ырыбыз да, клибибиз да даяр болгон. Сонун бир ийгиликтүү Сонун. бат убакта даяр болгон. Абдан сонун болгон. Аягы 99 менен аяктаган абонент жазып атат. Качан үйлөнөйүн деп жатасыз дейт. Буюрса үйлөнөбүз. Ошол планда бар үйлөнүү негизи. Буюрса үйлөнгөндө ошол жалпы сиздерге кабар беребиз. Жакшылыкты жарыялайбыз. Эң сонун. Ал эми кийинки суроону узатсак, аягы 29 менен аяктаган абонент Темир мырзага ийгилик каалайм. Тойго чакырсак келесизби дейт. Негизи албетте жакшылык болсо келип кызмат кылабыз сиздердин жакшылыгыңыздарда. Биз да бир жакшы каалоо тилектерибизди айтып, кубанычтарды бөлүшүп кетебиз. Келип кетебиз буюрса сонун. Негизи эле репертуарыңызда мына ушул тойлорго ылайыктуу ырлар көп эле. Негизи кыргыз ырчылар ырларынын басымдуу бөлүгүн ушу тойлорго ылайыктап анан. Жок, менде тойго ылайыктуу ырлар эмес, негизи жокко эсе. Ошо атайын буюрса ушул жакшылыкка барган соң эл маанайын көтөрөлүп, ошол өзүбүздүн агабыз легендарлуу Бисто Бактияр Токторовдун Аппагым деген бир сон 92-жылы жазылган чыгармасы бар экен. Ошону кайрадан жазып чыктык. Буюрса жакынкы күндөрү клип менен чогуу тартуулайбыз. А сиз дегеле чыгармаларды эмнесине басым жасап тандап ырдап чыгасыз? Мен эски чыгармаларды ырдай элек болчумун. Бул ушул менин биринчи чыгарма. Буну басым жасаган себеби ошол жакшылыктарда мындай бийлей турган, сөздөрү да бир маанай көтөрүнгө. Сонун Аппагым ай аппагым, сапсарым менин деген чыгарма. Кичине ырдап кеттиңиз, анда биз дагы суранып өтөлү. Сөзсүз түрдө биздин телегөрүүчүлөр дагы да чыгармаларды кимдир бирөөнүн туулган күнү дейт, баламдын туулган күнү менен куттуктап коюңуз, инимдин туулган күнү менен куттуктап коюңуз дейт, бир жагымдуу чыгарма. Ошо баарын жалпылап туруп биз сизден бир чыгарма суранып өтөлү. Жалпы туулган күн ээлери, бүгүнкү өздүк майрам ээлери, же келаткан жалпы барыңыздарды туулган күнүңүздөр менен куттуктайбыз. Эң башкысы ден соолугуңуздар бекем болсун, жакын бир тууган ата-эне баары аман болсун, бардык байлыктарыңыздар ошолго деп ойлойм. Ошол байлыгыңыздар эч убакта барбай, аман болсун. Ошон үчүн барыңыздардын туулган күнүңүздөр менен куттуктап, мен ушул туулган күн жөнүндө чыгарма эмес, ушул баарыбызды жарык дүйнөгө алып келген алгач өзүмдүн апамдан тартып, жалпы кыргыз элинин апаларына апанын таманасы бейиштөрү дейт. Ошон үчүн бир Энекем деген чыгармам жазылган, жакын арада ошо клип менен чогуу тартууланган. Ушул Энекем деген чыгарманы тартуулоого уруксат этиңиз. Эң сонун албетте беребиз. Катардан кем калбасын деп, башын жерге салбасын деп, балаң үчүн өмүрүндө
курман кылган. Апаке бай, сен жөнүндө айтайын кеп. Чачыңа ак түшкөнүн бүгүн көрдүм. Чыдай албай жүрөк сыздап көз жаш төктүм. Энеке бай картайып ачы суранарым. Жүрөгүң жашартып сага ыр арнайым. Энеке бай картайып ачы суранарым. Жүрөгүң жашартып сага ыр арнайым. Баракелде, азаматсыз, үнүңүзгө береке. Жалпы энелерибиз аман болсун, албетте. Бизге келген каттар аябай көп келүүдө. Четинен узатсак, улуттук аспаптардан кайсыл аспапта ойной аласыз дейт. Жогоруда жооп берген, Темир мырза. 78 менен аяктаган абонент. Бул суроого жооп берилген. Аягы 30 менен аяктаган абонент. Темир байке, сиз канча жаштасыз? Негизи Айтпайт койдук. Жашын суроо эле. Тамаша. 25-темин. Тагдыр ташы үйдө кулап турган кез. Оттой кез, чоктой кез. Эң сонун, абдан жакшы. Ушу 25 жашка келип, кайрадан эгер жаралуу мүмкүн болсо, артка балалыкка кайрылуу керек болсо, сиз эмнени өзгөртмөксүз? Мен эчтекени өзгөртпөйт болчумун. Мен баарына шүгүр кылам, баарына каниет кылам. Чекеңе жазылган нерсе негизи таяк жүрсөң саяк жейсиң деген сөз бар. Саяк жүрсөң таяк жейсиң кечирип коңуздар. Ошо негизи ал жашоо негизи ал адамдын өзүнүн пейилинен, жүрүм турумунан. Ошон үчүн өзүңдүн жашооңду жакшыртуу адамдын өзүнүн колунда. Баарына шүгүр кылам. Артка кайтпайм. Эми чыгармачылыкка аралашып келатса кантип артка кайтарасыздар? Андан жакшы. Тамаша. Ошо айтып калдыңыз, эми чыгармачылыкка аралашып келатам депчи. Деги эле чыгармачылыктын баягы туу чокусу сиз үчүн кайсыл деп ойлойсуз? Чыгармачылыктын туу чокусу мен үчүн негизи эң башкысы ошол жакшы бир ниет коюп, жалпы элибиздин жакшылыгына бир жакшы чыгармалар чыгарып, көөөлөр бар жан дүйнөсүн ушул музыка менен суугарып турат көпчүлүгү. Көөөлөр кубанганда музыка, көөөлөр кайырганда, бирок кайгыруулар болбосун эч убакта. Бирок ошолордун жан дүйнөсүн бир аз толуктайлап, аз болсо да ушул музыка менен иштеп көрсө, ушул туу чокусу эми ушул элибизге таанымал бир жакшы Рыспай Абдыкадыровдай ушул жакшы атагы чыккан эмгек сиңген эл артисти инсандарды болуу буюрса. Абдан жакшы, биз да ошол нерсеге тилектешпиз. Албетте, биз да тилегиңизге жетиңиз дебекчибиз. Ал эми азыркы бере турган суроо мындай, сиз жөнүндө маалымат алуу максатында 24 сааттын ичинен 1 саатты айтышыңыз керек, сизге жаккан саат. Кайсыл убак? 24 сааттын аралыгында мага жаккан саат негизи көбүнчө ушул түшкө 1-ден 2-ге чейин болуп калышы мүмкүн. Себеби уйкудан турган кезде жырный тамактанган кезде. Таң атканда деп койбойсузбу? Таң атканда аягы 26 менен аяктаган абонент жазып атат. Кайсы сынактарга барам деп кыялданасыз же барайын деп жатасыз дейт. Мен негизи ырчы болуп чыккандан кийин сөзсүз түрдө музыкалык билимим токтотпош керек. Азырынча ошол мен пландарым бар буюрса. Мен ар бир сынакка даярмын, колдон келишинче даярданам. Азыр өзгөчө койгон сынак, ушул сынакка барсам деген планым жок. Буюрса дагы астында убакытты карап көрөрүз. Сынактарды карап көрөрүз. Буюрса барып кыргыздын, мына ушул кыргыздын желегин желбиретип бергенге даярмын. Азаматсыз, эң сонун. Бизге каалоо тилектер келип калган экен. Аягы 00 менен аяктаган абонент. Сизди аябай жакшы көрөм дейт. Ийгилик каалайм дейт. Рахмат. Көрбаңыздар. Мен да сизди жакшы көрөм. 85 менен аяктаган абонент. Сиздин үнүңүз абдан жакшы, үнүңүзгө береке дейт. Рахмат. Салам, кандайсыз, Темир байке дейт. 84 менен аяктаган абонент жазып атат. Жакшы, рахмат, салым, шүгүрчүлүк. Өзүңөр кандайсыздар? Тағы да жалпысынан каалоо тилектер бизде
Темир мырза, негизи эле сиздин бир күндүк графигиңиз кандай өтөт? Күнүңүз кандай Менин башталат? негизи чыгармачылыктан сырт мен ошол кошумча ырдагандан сырт мен ошол элдин жакшылыгында тамада болуп иштейм. Ошо ар кандай өтүп калат. Кээ бир күндөрү той бар, кээ бир күндөрү өзүмдүн туулган жерим алыска Лейлек жергесине учуп кетебиз той менен. Кээ бир көпчүлүгү Ош же Алай жактарга барабыз, Нарын жактарга барып келебиз. Ошого эми чыгармачыл адамдын негизи графиги ушундай күнүмдүк баягы эртең менен 8тен кечки 5ке чейин эмес, ар кандай болуп калат экен. Эң башкысы ошол эртең менен эрте туруп, ушу биздики ушул 24 саат бою болсо 24-тün бир 12 саат эмес, бир 8 саатын чыгармачылыкка арнасак, калганы өзүбүздүн жеке жумуштарыбызды, үй бүлөлүк же документалдуу жумуштар менен. Абдан жакшы. Жакшы. Аягы 90 менен аяктаган абонент. Саламатсыңарбы Пирамида. Темир байке, Жалал Абадка качан концерт коюп келесиз? Биз сизди күтөбүз. Иштериңизге ийгилик дейт. Рахмат. Жалал Абад жергесине буюрса ошол күзүндө пландап атабыз. Буюрса ошол Нияз Абдыразаков экөөбүз жакшы пландарыбыз бар. Барып Жалал Абад жергесин кыдырып, сиздерге жагымдуу бир кеч тартуулап келели деген. Буйруган болсо ушул жылы план койдук. Сиздер менен көрүшөбүз. Сонун. Менде мындай суроо пайда болду жекесинде өзүңүзгө. Деги эле мисалы үчүн адамдардан сиз кайсы сапатты баалайсыз жана өзүңүздүн кайсы сапатыңызды баягы? Мен өзүмдүн эң жакшы көргөн сапатым бул менин жоопкерчилигим 100%. Аябай жоопкерчиликтүүмүн. Ошол өзүң жоопкерчиликтүү болгондон кийин бирөөдөн да ошону талап кылат экенсиң. Ошондон айынан мен көп маанайым чөккөнү ошол баягы өз убагында анан айтылган сөзүндө турбаган адамдар. Ал эми элдерден жөнөкөйлүк баалаган сапатым эң башкысы алма канчалык мөмөлөгөн сайын жерди каап ийилет эмеспи? Ошол сыңарындай жөнөкөйлүк бул адамдын эң башкы жылдызы, жөнөкөй мыкты сапаты. Ошол жөнөкөйлүктү мен аябай баалаймын. Ошол өзүм жоопкерчилик сапатын баалайм өзүмдүн. Темир, сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Ар дайым мына ушундай сапатыңыздан жазбай, жөнөкөй, эмгекчил болуп жүрө бериңиз. Рахмат. Ийгиликтер болсун чыгармачылыгыңызга. Чыгармачылык бийиктиктерди каалайбыз сизге. Рахмат. Жалпы Пирамида каналынын жалпы жамаатына ыраазычылык айтабыз. Тунук эфир ар дайым ушундай Сизге да чоң рахмат. Ал эми азыр сиздин аткаруңузда жагымдуу бир музыкалык чыгарма көбү бололу. Ардактуу теле көрүүчүлөр, бизде мейманда эң таланттуу ырчы мырза Темир Дамирбеков болуп өттү.